Учурда жашы карысы дебей өз бизнесин курууга умтулуп жаткан чагы. Анткени жеке ишкерлик ай сайын айлык маяна күтүп жашаганга караганда бир топ кирешелүү. 25 жаштагы Дастан Руслам уулу да жаш болгонуна карабай чакан бизнес ачып, аны өркүндөтүүнүн үстүндө тынымсыз эмгектенип келет. Каарманыбыз Ош облусунун Ноокат районундагы Кожар айылында жарык дүйнөгө келген. Орто мектепти аяктаган соң Бишкек шаарындагы университеттерден бирине тапшырып, аны 2012-жылы аяктаган. Ал эми жеке ишкерликти болсо 2014-жылы Борбор калаада баштаган. Эми биз мындайча айтканда арканды узун эле таштаганбыз. Биз негизги максатыбыз строительствого эме кылыш үчүн, то есть ал нерсени кылыш үчүн акырын баарын үйрөнүп чыгыш керек. Биз үйрөнүү жолунда ушул пластикалык жактан тандадык. Пластик менен баштап акырын келечекте чоң имараттарды курганга аракет кылып атабыз. Биздин жолубуз ошол жол менен кете атат десек туура болот. Өзү экономика адистигин бүтүргөнүнө карабай курулуш тармагына жакын болуп, дал ушул пластика эшик терезелерди чыгарууну колго алган. Ар бир нерседе өзгөчөлүк болбосо, бул иштин кетиши кыйын болуп калат да. Ошто бир жаңылык киргиздик. Жаңылык киргиздик дегенде максат эч кимде мындай шоурум кылып, элдерге көргөндө өздөрү үйүндөгү терезесин көргөндөй кылып атайын бир эме кылдык. Ойлоп таптык. Ойлоп тапкан дегенде башка жактан көчүрдүк чындыгында. Бирок Ошко биринчи жолу биз ачтык да. Себеп дегенде келгенде терезесин көрө билиш керек дегендейчи. Дастан мырза Ош шаарындагы ишмердүүлүгүн 2015-жылы баштаган. Ачылганына аз убакыт болгонуна карабай өз кардарларын таба алган. Ушул айнектерди көргөн келдик. Биз көргөн келгенде бизге бул айнектин жаккан себеби мына четиндеги буларга караганда авалий экен, мына чети. Эки вариантка ачылат экен. Үстүнөн ачылат экен мындай. Ичинде мындай бөлүк болуп көрсөткөндөр да гүлдөр менен жаап атат бизге ошол. Жаш ишкердин алдыга койгон пландар арбын. Мына ошолордун дагы бири 30 айылынын тургуну Жупуев Аманжол өндүргөн товарлары менен карапайым элди гана камсыз кылбастан, буйртма болгон учурда чет өлкөлөргө экспортко чыгарууда. Бул иш менен иштеп баштаганыбызга 3 жылдын жүзү болуп калды. Бардыгын азырынча жаш балдардын, өспүрүм балдардын баш кийимдерин тигип жатабыз. Кийинчерээк максаттарыбыз бар, чоңураак адамдардын да баш кийимдерин тиккенге. Бул жерде эмгектенген айымдар мөөнөт менен иштешет. Жумушчулардын иштөө процессине токтолсок, баш кийимдердин эскизин дизайнер тандап берет. Ал эми бул жерде тигүү иштери жүрөт. Бул жерде панамалардын үлгүсү ушул жерде даяр болот. Бул үлгүнүн жардамында монтип пычып, машинканын жардамында кыздарга беребиз. Кыздар буларды бириктирип чыгышат. Мына эми бул үлгүлөргө ысык өтөктүн жардамында кеземелер басылат. Андан соң ар түрдүү кооздук берүүчү мончоктор, бантиктер тагылып чеберлерге өткөзүп берилет. Мен ушул жерде кыйладан бери иштейм, ушул секте. Атайын бизге мындай кройлорду пушуп алып келет, панама тигип атабыз. Азыр ушундай мындай сыройлорду мындай даяр панама кылып иштеп чыгарабыз. Балдарга арналган баш кийимдердин баары кооз сапаттуу кеземелер менен тигилген. Өз ишкердигин жүргүзүү менен бөөктөргө кубаныч тартуулап, жумушчуларды иш менен камсыз кылган адамдардын саны көбөйсүн.